Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран чоң жеңишке жетишкенин кабарлады. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен 2 жумалык жарашууга макул болгонун билдирди. Анын айтымында, эгер Иранда ушул эле мөөнөткө Ормуз кысыгын ачса, АКШ 2 жумага Иранга каршы бардык соккуларды токтотот. Трамптын сөзүнө караганда, мындай чечимди кабыл алууга аны Пакистан суранган. Ошондой эле ал АКШ аскерий милдеттердин баарын аткарып, ал тургай ашыра аткаргандыктан ок атышууну токтотуп жатканын белгиледи. Иранда элешүүгө даяр экенин мамлекеттик Fars News агенттиги жазды. Бирок билдирүүдө Иран АКШны өзүнүн 10 пункттан турган планын кабыл алууга мажбурлап, чоң жеңишке жетишкенин белгилеген. Бул план мурда Пакистан аркылуу АКШга берилген. Анын негизги пункттарынын арасында Иранга каршы санкцияларды алып салуу жана Ормуз кысыгы аркылуу өткөн кемелер үчүн төлөм киргизүү камтылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Тегеран Ормуз кысыгын кайра ачышы керек, же президент бүтүндөй цивилизация жок кылым деп берилген мөөнөткө 2 саат калганда Иран менен 2 жумалык ок атышууну токтотууга макул болгонун билдирди. 11 сааттык келишим Трамптын акыркы жумаларда коркутуулардан кийин артка чегингенинин акыркы мисалы болду. Ирандын мамлекеттик телеканалы Трамп согушту токтотуу боюнча Ирандын шарттарын кабыл алганын жарыялады. Truth Social платформасындагы билдирүүсүндө Трамп акыркы мүнөттөгү келишим Ирандын Ормуз кысыгын толук, тез жана коопсуз ачууга макулдугуна жараша болоорун айтты. Трамп ошондой эле Иран 10 пункттан турган планды сунуштаганын, анын сүйлөшүүлөр үчүн негиз боло аларын айтты. Ок атышууну токтотуу жана кысыктын кайра ачылышы тууралуу жаңылыктардан кийин чийки мунайдын баасы 10%-дан ашык төмөндөдү. Суу жолу адатта дүйнөдөгү мунай ташуунун 5тен 1 бөлүгүн тейлейт. Бирок Иран аны АКШ менен Израилдин соккуларына жооп катары жаап, мунайдын баасы кескин көтөрүлүп, дүйнөлүк экономикалык төмөндөөгү коркунучун күчөткөн. Трамптын билдирүүсүнөн бир нече мүнөт өткөндөн кийин Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи өз билдирүүсүндө кысык кайрадан ачылаарын, бирок Ирандын куралдуу күчтөрү менен координацияланып жатканын билдирди. Ак үйдүн 2 кызматкери Рейтер агенттигине Израиль дагы 2 жумалык ок атышууну токтотууга жана өзүнүн бомбалоосун токтотууга макул болгонун билдиришти. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары Пакистандын ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр үчүн жума күнү Исламабадда башталаарын билдиришти. Бүгүн эртең менен Тегерандагы Энгала аянтында көп сандаган эл чогулду. Окуя АКШ менен Ирандын ортосунда мурда белгиленген мөөнөттөн мурун 2 жумалык ок атышууну токтотуу келишимине жетишилгенден бир нече саат өткөндөн кийин болду. Бир нече күндүк согуш жана туңгуюктан кийин чыңалуу басаңдаган сайын коомчулуктун реакциясы байкалууда. Ок атышууну токтотуу актылуу коркунучтарды азайтса да, эки тарап тең маанилүү сүйлөшүү этабына өтүп жатканда кеңири кырдаал морт бойдон калууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти 2 жумалык ок атышууну токтотуу жарыялагандан кийин Вашингтон Ормуз кысыгында Иран менен биргелешкен коопсуздук механизмин карап жатканын билдирди. Биз муну биргелешкен ишкана катары жасоону ойлонуп жатабыз. Бул аны коргоонун жана башка көптөгөн нерселерден коргоонун жолу, деди Трамп. Тегеранга кысыктан өткөн кемелер үчүн жол акы алууга уруксат береби же жокпу деген суроого жооп берип жатып. Ал ошондой эле Иранга уран байытуу мүмкүнчүлүктөрүн сактап калууга жол бербей турганын баса белгиледи. Трамп ошондой эле келечектеги келишимдерди камсыз кылуу үчүн америкалык күчтөр аймакта кала берерин билдирди. Анын айтымында тынчтык сүйлөшүүлөрү жума күнү башталып өтө тез уланышы мүмкүн. Трамп ошондой эле Кытай Иран менен байланышта маанилүү роль ойногонун ырастады. Израиль АКШнын президенти Дональд Трамптын Иранга сокку урууларды 2 жумага токтотуу чечимин колдогону менен Ливанга каршы согушун токтотпой турганын билдирди. Бул тууралуу Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун кеңсеси кабарлады. Израиль президент Трамптын Иранга сокку урууларды 2 жумага токтотуу чечимин колдойт, эгерде Иран кызыктарды дароо ачып, АКШга, Израилге жана аймактагы өлкөлөргө каршы бардык чабуулдарды токтотсо. 2 жумалык ок атышууну токтотуу Ливанга тиешелүү эмес, деп айтылат кеңсенин билдирүүсүндө. Ал арада АКШ менен Израиль Ирандын түштүгүндөгү мунай иштетүүчү заводко кол салуу менен ок атышпоо келишимин бузду деп билдирди Iranian Press телеканалы. Мына сырткары жергиликтүү коомдук булактардын маалыматы боюнча Израиль Ливанга да сокку урган. Израилдик күчтөр 10 мүнөттүн ичинде Бейрутта, Бека өрөөнүндө жана Ливандын түштүгүндө болжол менен 100 бутага сокку ургандыгы кабарланууда. Ал эми Перс булуңундагы Сирия аралына жасалган соккулар үчүн өч алуу максатында Ирандын дрондору Кувейттеги жана Бириккен Араб Эмирлигиндеги мунай иштетүүчү заводдорго кол салышты.
Axios басылмасынын маалыматы боюнча АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр жума күнү Пакистанда өтүшү мүмкүн. Вице-президент Джей Ди Венс америкалык делегацияны жетектеп баратат деп күтүлүүдө. Джаред Кушнер жана пакистандык ортомчулар да катышууда. Басылманын булактарынын маалыматы боюнча Венс катышууну токтотууга жетишүүдө маанилүү ролду ойногон пакистандык командирлер менен байланыш түзгөн. Ак үй жолугушуунун форматы жана датасы азырынча тактала электигин билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Бахрейн сунуштаган Ормуз кысыгындагы коммерциялык кеме жүрүшүн коргоо боюнча резолюция Орусия менен Кытайдын ветосунан улам кабыл алынган жок. Документте кысыкты пайдаланган мамлекеттерди кеме жүрүшүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн биргелешкен коргонуу чараларын координациялоого чакырык камтылган. Анын ичинде соода кемелерин коштоп жүрүү жана кысыкты жабуу аракеттерине каршы туруу каралган. Алгачкы вариантта күч колдонууга уруксат берүү сунушталган эле. Бирок Кытай бул демилгеге каршы чыгып, мындай кадам абалды курчутуп, олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин белгиледи. Резолюцияны кабыл алуу үчүн кеминде 9 өлкөнүн колдоосу жана туруктуу мүчөлөрдүн ветосу болбошу керек. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 11 өлкө колдоп, Орусия менен Кытай каршы добуш берди. Ал эми Пакистан жана Колумбия калыс калышты. Associated Press агенттигинин маалыматы боюнча Иран менен Оман 2 жумалык ок атышууну токтотуу учурунда Ормуз кысыгынан өтүүчү кемелерден жол акы алууну көздөп жатышат. Булактын маалыматы боюнча чогултулган каражат бомбалоодон талкаланган объектилерди калыбына келтирүүгө жумшалат. CNN деңиз көзөмөлүнүн маалыматтарына шилтеме жасап, учурда кысык аркылуу согушка чейинки жүк ташуу көлөмүнүн 5% гана өтүп жатканын билдирди. Канал Иран ар бир кеме үчүн $2 миллион чейин акы алып жатканын билдирди. Кеме ээлери жол акысын төлөдүбү же жокпу белгисиз. Ормуз кысыгы дүйнөлүк энергетика үчүн стратегиялык мааниге ээ. Ал аркылуу дүйнөлүк мунайдын олуттуу бөлүгү ташылат. Акыркы окуялардан улам кызыктын жабылышы энергия ресурстарынын баасынын өсүшүнө алып келген. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин Иранга кысыкты ачуу боюнча талап коюп, аскердик чараларды көрүү мүмкүн экенин билдирген болчу. Кийинчерээк тараптар 2 жумалык убактылуу тынчтыкка макул болуп, анын алкагында Иран кысыкты ачары айтылган. АКШнын борбордук чалгынуу башкармалыгы Иранда атып түшүрүлгөн америкалык учкучту табуу үчүн арбак мылжыңы деп аталган жаңы жашыруун куралды колдонгон. Бул анын чыныгы согуштук кырдаалда биринчи жолу колдонулушу болгон. Бул курал жасалма интеллект жана өнүккөн байкоо системаларын колдонуу менен бир нече чакырым алыстыктан адамдын жүрөк согушун аныктай алат. Окумуштуулардын айтымында жердин калкы планетанын сыйымдуулугунан ашып кетти. 21-кылымдын экинчи жарымында жерде элдин саны 11-12 миллиардка жетиши мүмкүн. Бул өз кезегинде ресурстарга жана экосистемаларга болгон басымды ого бетер күчөтөт. Коопсуз деңгээли болгону 2,5 миллиардты түзөт. Андан жогору болгон нерсе глобалдык жылуулукту жана айлана чөйрөнүн кыйроосун тездетет. Дүйнө жүзү боюнча 300дөн ашык адам криоконсервациядан өткөн. Алардын көпчүлүгү Аризона жана Мичиган штатынын мекемелеринде сакталууда. Бул адамдар техникалык жактан клиникалык жана юридикалык өлүм абалында. Бирок алардын денелери жана мээси минус 196 градус Цельсий температурада витрификация деп аталган ыкма менен сакталган. Бул ыкма биологиялык суюктуктарды криопротектор заттар менен алмаштырып, муз кристаллдарынын пайда болушуна жол бербейт. Болбосо мындай кристаллдар клеткалык түзүлүштөрдү бузуп салмак. Бул бейтаптар электр энергиясын талап кылбаган, суюк азот менен толтурулган чоң идиштерде, дюар идиштеринде сакталат. Берүүбүздүн айыгында Кытайдын Гуандун провинциясындагы Фошань шаарында адам сымал роботторду чыгарган биринчи толук автоматташтырылган завод иштей баштады. Бул тууралуу Казинформ агенттиги маалымдады. Маалыматка ылайык долбоорду Guangdong, Dongfang Precision жана Leju Robotics компаниялары ишке ашырган. Анын негизги максаты робот өндүрүшүн сыноо стадиясынан толук кандуу заводдук деңгээлге өткөрүү. Жаңы өндүрүш линиясы ар бир 30 мүнөт сайын бир гуманоид робот чыгарууга мүмкүндүк берет. Жылдык өндүрүш көлөмү 10 миңден ашуун даананы түзөт. Өндүрүш жараяны 92% автоматташтырылып, 20дан ашык заманбап технология колдонулат. Алардын ичинде компьютерде көрүү системалары да бар. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык кабарлар топтому менен таанышалыңыздар. Саламатыңыздар.